Мухабат Худайбергенова Кадамжай районунун Ташкоргон айылынын тургуну. Бул аймакта көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Ушул күнгө чейин алар ынтымакта, достук, биримдикте жашап келишүүдө. Активист аялдын айтымында алар жашаган аймакта суга суу тартыштыгы орун алган. Бизде аябай көп национальный айыл. Өзбек, кыргыз, тажик бүт баары жашайт. Анан биз аябай ынтымактабыз. Керек болсо поддерживать деле этебиз, бирок бизде бир эле маселе ушул сууну тартышы жетпей калат да. То, что башка айылдан бизге келги чейин ошол суулар жетпейт элдергечи, бактарактарга, башка үй жумуштарга деле. Айылдык аялдар суу тартыштык учурунда үй бүлөнүн киреше булагын сактап калууда негизги ролду ойношот. Андыктан кайдыгер эмес активист жарандар климаттын өзгөрүүсү, суга суу ресурстары, тынчтыкты куруу жана гендердик өнүгүү боюнча 2 күндүк регионалдык окууга келишти. Фергана өрөөнүнүн аялдары климаттын өзгөрүшүнө туруктуулук, адаптация жана тынчтыкты куруунун алдыңкы катарында аттуу долбоордун алкагында регионалдык тренингтерди өткөрүшүүдө. Долбоор правонун тарабынан биом экологиялык кыймыл менен биргеликте ишке ашырылууда. Мен өтө жогорку деңгээлде ээ болдум. Ошол билимди алып, бизде суу тартыштык өтө чоң көйгөй болуп атат элибизде. Бул жерде көп пикир келишпештик элдерде, аялдарда, балдарыбызда, эркектерибизде. Себеби бул жерде мен өтө жакшы маалыматтарды алдым. Абсамат Масалиев айыл өкмөтүдө Ташкоргон айылында бул 3-4 өзбек, кыргыз, тажик туугандар жашайт, анча-мынча күрд туугандарыбыз жашайт. Энди жашоо Аллага шүгүр ынтымакта бардыгыбыз жакшыбыз. Ушу сууга суу ушу айылдын бир айылына жетпегендиктен ушу программа менен иштешип атабыз. Ушу сууга суудун көйгөйүн чечели деп. Аялдар бул көйгөйдү чечүүдө негизинен кандай кадамдарга барышат? Сууну үнөмдөө, суга тыкмаларын оптималдаштыруу, арыктарды тазалоо жана сууну максаттуу пайдалануу. Алар коомдук долбоорлорго катышып, суга суу маселесин чечүү үчүн биргеликте иштешүүсү да маанилүү. Ушул жана көптөгөн маалыматтарды, билимдерди камтыган окутуулар менен катар алдыга чоң максаттарды койгон долбоор өлкөнүн түштүк аймагында натыйжалуу иш алып барууда. Уже менин көз карашым боюнча бир топ даярдыкты уже көрүп калып атат. 2 күндө Кудай бурса ушул кийинки айда конкурс жарыялат грантка. Биздин катышуулар негизгиден даяр. Эми кичине консультация алып, тактап деталдарды ретке келтирсе, улар грантты уталат деген мен толук ишенимдемин. Иш-чарада жергиликтүү жамааттардын климаттык факторлордон улам келип чыккан конфликттерди, өзгөчө суга суу ресурстарын башкаруу жаатындагы талаш-тартыштарды алдын алуу жана жөнгө салуу мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө багытталган. Анда климаттын өзгөрүшү, тынчтыкты куруу жана гендердик өнүгүү ортосундагы өз ара байланыштарга өзгөчө көңүл бурулат. Катышуучулар сууга жетүүнү техникалык же чарбалык маселе катары гана эмес, тынчтыктын, социалдык биримдиктин жана жамааттардын туруктуу өнүгүүсүнүн фактору катары карашат. Ошондой эле аялдардын суга суу ресурстарын башкарууга, чечим кабыл алуу процесстерине жана жергиликтүү чыр-чатактарды медиациялоого катышуусуна өзгөчө басым жасалат. Тренингтердин жыйынтыгында пилоттук жамааттардагы бир катар демилгелер колдоого алынары күтүлүүдө. Гүлжан Ажматова, Эркинбек Баймуратов, Баткен облусу.